керек болса мына кыйбас досуң, сенден өлүп бере турган досуң бар. Сага ушундай чоң жардам берген досуң бар, укмуш. Бирок некен сени конокко чакырды, коноктун ортосуна аракты койду, сен ошо кыйбас досуң жаның жок досум деш керек. Досчулук менен, бирок мусулманчылык менен мен сен жаныңа отура албайм деш керек. Куда сөөк, бир тууган керек болсо субханалла. Ортого аракты койду, ачке жок dedi. Sen men бир тууган, мен сени сүйөм, жакшы көрөм. Бирок сен Алланын арам деген нерсе, мен мусулманмын, мен отура албайм. Туруш керек болду. Анын көңүлү каралбайт ал жерде уже. Анын ою каралбайт ал жерде, субханалла. Унутпагыла. Коюлду, бүттү. Ушундай. Шариятыбыз ушунчак мындай бир аябай жеңил, желпи, бирок кээ бир убактарда ушундай бир ортого жана бир нерсе түшкөндө, эмне экен? Айталы, жок. Мындан мен алысмын дейбиз. Ошол мезгилде билинет сенин кандай экен. Тигинин көңүлүн коюп, Алланын ыраазылыгын унуткан болсоң, билесиңерби? Ким Алланын нааразылыгы үчүн, нааразылыгына тийип калганын билип туруп, пенденин ыраазылыгына бара турган болсо, эмне бул жетиштүү. Анын үчүн жетиштүү. Анткени мурункулар, пайгамбарлар, андан пайгамбардын сахабалары, анан салаф салихиндер, чоң аалымдар бардыгы тең айтат. Кимде ким инсандын ыраазылыгы үчүн Алланын нааразылыгын таба турган болсо, андан өткөн бактысыз жок дейт. Ошондой сен арамга, адалга көңүл буган үйрөнүшүбүз керек экен, машалла. Эми акыреттен эстен чыгарбоо бул зарыл.